Мен бүгүн Мадумаров тууралуу негатив сөз кошпой түз оюмду жазамын. Урматтуу Мадумаровдун колдоочулары, шайлоого сүрөп жанында жүргөн жолдоочулары, эгер эле силер Мадумаровго чын дилиңерден күйсөңөр, сыйласаңар, анда ага тандап алган жолунун туура эмес экенин айтсаңар болмок. Мадумаровдо деле жашоонун ачуу татуусун тарткан, союздун тарбиясын көргөн, эл менен иштешип ташалган аксакал жандоочулары бардыр. Эгер Мадумаров ар келген бийликти тааныбаймын дебестен, ар бир бийликтин жүргүзгөн саясатына макул эмесмин деп терс бурулбастан, ким экенине карабай келген бийлик менен тил табышып, кызмат алып өзүнүн бар билимин, күчүн, өнөрүн сөз түрүндө эмес иш түрүндө көрсөткөндө мүмкүн бүгүнкү күндө президент болуп олтурушу мүмкүн эле. Эл анын эмгегин сөзсүз бааламак. Ал эми Мадумаров эмне кылды? Атамбаевдин башкаруусуна макул эмесмин деп чыкты. Дал ошонусу үчүн Мадумаровду эли ээрчиди, ага ишенди. Себеби Атамбаевдин башкаруусу бир гана жоонткойлорго гана жаккан болчу. Атамбаевдин башкаруусу жакпагандан кийин Атамбаевдин кийинки келген президент Жээнбеков менен табышып иштешсе болот эле да. Себеби Жээнбеков Атамбаевдин жолун тандабастан калың элди тандап кетпедиби? Жээнбеков Мадумаровго сөзсүз өкмөттү бермек. Жээнбековду тааныбайм деп илгери Атамбаевдин бийлигине карата айткан сын сөздөрүн дал өзүндөй кылып кайталап 3 жылды өткөрдү. Мейли, Жээнбековду жаман көрөт окшойт, мүмкүн аны менен иштеше албайттыр деп коелу. Жээнбеков кетип 80% кыргыз эли тандаган Садыр Жапаров келди. Садыр Жапаров келди деген сөздүн өзү туура эмес. 30 жылдык азаптын тажаган карапайым чортаман эл Жапаровду өздөрү көтөрүп келип отургузду. Мадумаров өз элин жакшы көрсө, эл үчүн президент болуп, бар күчүмдү жумшап иштеп берем деген сөздөр үчүн болсо, ошол 80% элди сыйлап койбойт беле? Садыр Жапаровдун бийлигин таанып, үкө деп барып Жапаровдун эки колун кысып уттуктап аксакалдык парсын аткарса жарашпайт беле? Садыр Жапаров өкмөттү Мариповго эмес Мадумаровго берет болчу. Аксакалдыгын эске алып болсо да, ор кезде өкмөттү колуна алып, минтип дүйнөнү коронавирус каптап турган кезде бар билимин, күчүн элге жумшап, Садыр менен камчыга кол кабыш кылса жаман болот беле? Премьер болуп өкмөт башчы катары саясаттын баарынан көп жүргөн аксакалдык жолу менен Жапаровдун Ташиевдин кетирген кемчилдигин оңдоп, көрбөгөнүн көрсөтүп, кыйшыгын түздүп, агаалык патриот жарандык милдетин аткарып койсо, анын баарын көрүп турган эл мүмкүн кийинкиде Мадумаровду шайлап алат белек. Атамбаевдин андан соң Жээнбековдун эми болсо, Жапаровдун бийлиги жакпаса, Мадумаровго ким жагат? Акыркы 3 президент 3 түрдү башкарып жатышпадыбы? Бирөөнү жактырыш керек эле, бирөөсү менен иштешиш керек болчу. Жок, анын максаты президент болуш керек экен. Антпегенде өлкөнүн жерде жаткан чырпыгын жолдон алып чекеге чыгарып койбойт экен. Мындай болбойт да, президент боло турган жолду да туура тандап, элге жагыш керек. Мисалы, Бакиев болгону 5 жыл гана өлкө башкарды. Бакиевди канкор, ууру, арамзадалар, эл билген трайбалисттер кетиришти. Бирок анын кандай күчтүү президент болгонун, 50-100 жылда бир жаралчу лидер экенин эл айтып унутпай жүрүшөт. Аксы окуясы болгондо президент Акаев же башка бирөөлөр Аксыга элдин алдына келе алышкан эмес. Аксынын элдин алдына келиш үчүн жолборстун жүрөгүндө жүрөк, тоодой көчүк керек болчу. Себеби ээн талаада райондун борборуна тынч эле кетип жаткан элди атышкан Акаевдин эшектери. Мына ошондо элдин алдына бир гана Бакиев басып бара алган. Ошон үчүн эл Бакиевди азыркы күнгө чейин жакшы көрүшөт. Ал эми Мадумаров өзүнүн жеке амбициясы менен өзүн сыйлаган элдин сыйынан куру жалак калды. Эл башына үш түшкөн эч жерге басып бара албады. Эч бир бийлик менен чырагы күйбөй жүрүп өмүрү өтүп жатат. Бар билимин элине жумшабай куру сөз менен алып жүргөндөн кимге пайда? Так что Мадумаровдун колдоочулары президентке эмес, президентти колдогон элге эмес, кыскасы өзүңөр айтып жүргөндөй, дакансаларга эмес, туура эмес жолго бараткан адаханыңарга таарынгыла. Дагы деле кече эмес, туура жолго салгыла. Президент болом деген курууду магын сындыргыла, андан соң парламентке жылдыргыла. Элине кылам деген кызматы болсо иш жүзүндө көрсөтсүн, сөз менен эмес деп Шаамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Таңгамал Кыргыз-Тажик чек арасына жакын жерде жергиликтүү тургундун сарайында өрт чыкты. Баткен облусунун Дахма аймагында чек арага жакын тилкеде жергиликтүү тургундун сарайында өрт чыкты. Өрт бүгүн 9 ноябрда саат 5:30 чамасында катталган мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашат. Өрт чыккан сарай кыргыз жаранына таандык. Өрт өчүрүүчүлөр тарабынан саат 6:15 өрт чектөөгө алынды. Тиешелүү кызмат тарабынан өрттүн келип чыгуу себеби аныкталып, териштирүү иштери башталды. Кыргыз-Тажик чек арасындагы абал салыштырмалуу туруктуу дешет маалымат кызматынан. bulaksuper.kg. Эл чындыкты билсин. Президент баарын чечет беле. Наталья Никитенко бийликти сындады. Депутат Наталья Никитенко Север электроэнергиясын колдонууга чектөө киргизгенине нааразы. Шайлоо бүтүп сук түшкөндө эл кантет, эмитен эле ушундай көрүнүш болуп жатса деп депутат суроо салды. Президент баарын чечет беле. Кечээ эле электроэнергиясын өчүрбөгүлө деп буйрук бербеди беле? Анан эмне болуп жатат? Кечээ түндүк электро жарыкты берүүнү 10-5 киловаттка чейин төмөндөтүптүр. Миңдеген жарандарыбыз иштеген Дордой базарында эл жарыгы жок отурат. Жарык өчкөндүктөн аппаратка туташкан ымыркай реанимацияга түшүп калды. Мен жоготуулардан
баштагыла, өзүңөр үнөмдөп баштагыла, бюрократиялык аппараттарды жойгула, ортомчуларды жойгула деп айткан. ТЭЦтеги алдамчылыкты токтоткула, келгиле биринчи кезекте элди ойлойлу, андан кийин коңшуларга кам көрөбүз. Элди алдаганды токтоткулачы, чыныгы профессионалдарга жол ачкылачы деп депутат социалдык тармактагы баракчасына жазган. Кечээ түндүк электр энергиясын колдоонун кубаттуулугуна счетчу койгону белгилүү болду. Бир фазалуу абоненттер үчүн 5 киловаттка чейин, 3 фазалуу абоненттер үчүн 10 киловаттка чейин чектөө коюлган дешти түндүк электр ишканасынан. Ишкана лимит суу энергетика ресурстарынын сарамжалдуу пайдалануу жана электр энергиясын колдонууда белгилеген лимиттерди сактоо максатында кыскартылганын айтууда. Алар электр эсептегичтер өчүп калбаш үчүн электр шаймандарын бирдей колдонууну сунушташат. Булак Кактус KG. Эл чындыкты билсин. Бишкек абанын булганышы боюнча биринчи сапка чыкты. World iQuality уюмунун иликтөөсүндө Бишкек абанын булганышы боюнча 7-ноябрда биринчи орунга чыкты. Уюмдун абанын сапаты тууралуу индексинде Бишкектеги көрсөткүч 269-ту көрсөттү. Кыргызстандын Борбору муну менен Индиянын Дели, Пакистандын Карачи, Израилдин Тель-Авив шаарларынан артта калтырды. 8-ноябрда баш кала аба өтө булганган шаарлардын ичинен 3-орунду ээледи. Дүйнөдөгү абанын сапатын иликтеген уюмдун сайтында маалыматта Бишкектеги абалга кооптуу деген баа берилген. Индекс 261 деп турат. Негизги көрсөткүч 50дөн ылдый болгондо гана аба таза дегенди түшүндүрөт. Бишкекте акыркы жылдарда абанын булганышы башка экологиялык маселеге айланды. Жыл сайын айрыкча күз-кыш мезгилинде жылытуу сезону башталган учурда баш каланы ыш түтүн каптайт. Экологдор буга чейин абанын булганышы нормадан бир нече эсе ашып кеткенин айтып чыгышкан. Шаардын асманын кара көк түтүн каптап турганын тартылган сүрөттөр интернетте тынымсыз жарыяланып келет. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин. Атамбаевдин адаттагы арам аракеттери күчтүүлөрдү куугунтуктап баш көтөрпөй элге жаман көрсөткөн ыплас мүнөзүнүн кесепетинен Келдибеков жаманаттуу болуп калган. Келдибеков чын эле соцфонду жеп койсо, азаматтарга карата шултоо таба албай жүргөн Атамбаев ойлонбой туруп аны бир топ мөөнөткө каматып салмак. Керек болсо билим жагынан Келдибековго менмен сиңге Мадумаровда, Текеберленген Текебаевда жетпейт. Келдибековдо башкаларда жок эл башкара турган касиеттер бар. Сөздү үтүрдөй, точкасын точкадай ордуна коюп сүйлөйт. 30 өлчөп бир кесип ойлонуп сүйлөйт. Башкалардай азыр сүйлөп бир аз туруп артына кайтпайт. Конституциянын атасымын деп адраңдап Текебаев менен өткөн билимди жок деп эдиреңдеген Мадумаров биригишип Келдибековдон дипломат адам кандай болуш керек экендигин тууралуу сабак алышсын. Кыргызстандын акыркы 30 жылдык тарыхында Байдын токолдорундай болуп, жылда жаңыланган спикерлердин ичинен бир гана достойный спикер Келдибеков болгон. Акыркы бийликтин да очойгон кемчилдиги Келдибековду бийлик кызматтарына жолотпой жатканы. Келдибековдой билимдүү адам менен азыркы бийликтин аткарып жаткан иштери нымтырап жылып жатса тездете эле, эгер эле тез жүрүп жатса чуркап кетмек. Сөздүн того тер жерин айта турган болсок, мамлекеттик ишке келгенде достук мамилени жыйыштырып коюш керек эле. Ал жагын Жээнбековдун үлгү алышсын. Ушундай болду. Келдибеков бийлик кызматтарында болбосо, анда сөзсүз түрдө парламентте бакый болтуруш керек. Келдибеков Кудай буйруп парламентке өтсө, спикер болуусу талашсыз сөз. Келдибеков спикерлик кылган парламент эч качан чимкирик болбойт. Келдибековдой күчтүү саясатчылыгыбыз менен разрабатывать эткендей билимдүүлөргө өтө эле чектүүбүз. Так айтканда күчтүүлөр жок эсе. Акылдуу адамдар акылдууну тандап шайлайт деп Шаомурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Баткенде аскер формасында адамдар кыргыз чек-арачылары таш бараңга алды. Баткен облусунда кыргыз-тажик чек-арасында формачан адамдар Кыргызстандын чек-арачыларына таш ыргытышты. Бул тууралуу 24 KG агенттигине өздүк булактар билдирди. Маалым болгондой, окуя Худжамп Канибада Муна жолунда болгон. Борбордук айылында жергиликтүү май куюучу жайдын жанында Honda Accord үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу трассанын жээгинде бара жаткан. Бул учурда алдын ала маалыматтар боюнча аскер кийимчен 5 адам унаадагы чек-арачыларга таш ыргыта баштаган. Натыйжада унаанын айнектери сынган, бирок эч ким жабыркаган эмес деп айтылат маалыматта. Булак Назар News KG. Эл чындыкты билсин.